Кыргыз тилин үйрөнүү 3-сабак. Тема кайталоо. Саламатсыздарбы? Биз сиздер менен кыргыз тилин үйрөнүү үчүн 3-сабагыбызды баштайбыз. Биздин сабагыбыздын темасы кайталоо. Биз 1-сабакта өткөн биздин үй, 2-сабакта өткөн үй-бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери деген темалардын негизинде кайталоо сабагыбызды баштайбыз. Өтүлгөн сабактардагы сөздөрдүн орусча, кыргызча айтылышын кайталайбыз. Үй, дом, бөлмө, комната, муздаткыч, холодильник, кашык, ложка, ашайры, вилка, бычак, нож, суу, вода, май, масло, ун, мука, сабиз, морковка, пияз, лук, сүт, молоко. Эми сабакты бышыктоо үчүн төмөнкү сүйлөмдөрдү таза, сулуу, туура кылып, көп чекиттин ордуна тиешелүү мүчөлөрдү улап, көчүрүп жазабыз. Атам жумушка барат. Апам бөбөгүмдү бала бакчага алып барат. Мен чоң атамды жакшы көрөм. Китепти китепканадан алдым. Иним 2-класста окуйт. Ошентип 3-сабагыбыз да аягына чыкты. Көрүшкөнчө.